Саламатсыздарбы? Мен сиздерге торт сыяктуу болгон салатты көрсөтмөкчүмүн. Бизге картошка, сабиз, кызылча, жумуртка, горох, майонез керектелет. Ар бирин кыргычтан өткөрүп алдым. Биринчи картошканы коюп, анан сабизди коебуз. Менде форма жок болгон үчүн тарелкага эле ушинтип жасадым. Эгер формаңыздар болсо, мындан да жакшы чыгат. Эми майонез сүртөбүз. Ар бир катарга майонез сүрүп чыктым. Эгер кааласаңыздар, майонездүү болушун кааласаңыздар, ар бир катарга майонез сүрсөңүздөр болот. Эми жумуртканын сарысы менен ажыратып алабыз. Кызылча, кайрадан майонез. Эми горохту жайгаштырабыз. Мен горохту ортосуна жана эң башына эле койдум. Эгер кааласаңыздар, ар эки катарга, жар катарга жокараак кылып коюп чыксаңыздар деле болот. Картошка кайрадан баякыларды кайталап чыгабыз. Негизи ар ким ар кандай кылат, бирок мен көбүрөөк катар болуш үчүн кайрадан кайталап чыгам. Сабиз, кызылча, майонез, кайрадан жумуртка, майонез. Эми баягы бөлүп алган жумурткасынын сарысын эң башына жасоо үчүн коебуз. Негизи башында жасалгылоону өзүңүздөр каалагандай кылсаңыздар болот. Мен ушундай кылууну каалап ушундай кылдым. Мынакей салатыбыз даяр. Келип таам татып кетиңиздер. Тамагыңыздар таттуу болсун. Каналга жазылганды унутпаңыздар. Ар дайым биз менен болуңуздар. Сиздерге мындан ары дагы жакшы нерселер тартуулаганга аракет кылабыз. Эгер бизден катачылыктар кетсе кечирим сурайм.